Саламатсыздарбы? Кезектеги маанилүү маегибиздин коногу Жогорку Кеңештин депутаты, маданият кызматкери Садык мырза. Биз менен болуңуздар. Саламатсызбы, Садык мырза? Студиябызга куш келиптирсиз. Бүгүн бизде бүгүнкү өлкөдөгү саясий абалга баа берүү. Ошол боюнча өзүңүздүн кыскача оюңузду билдирип кетсеңиз. Бул дайыма бир чоң шайлоолордун астында боло турган маселе деп ойлойм. Боло турган ушундай акыбал. Мына жакында президенттик чоң шайлоо туруп атат. Ошого жараша мына ар бир саясий бөлүкчөлөр, партиялар өз алдынча ошол саясий чоң казатка аттанып аткандагы алдындагы бир прелюдия, алдындагы бир даярдык деп айтар элем да. Ошол учурда менин тилегим, каалаганым ошол кандайдыр бир мыйзамдын тегерегинде өтсө. Мыйзам бузуучулук болбосо, биз кыргыз элинин канындагы демократияга, кыргыз элинин канындагы эркиндикке, өз оюн түз айта билгендикке басым жасалбай, ошол жагдайда бардык мыйзамдык ар тараптуу так сакталган жагдайда өтсө жакшы болот деген тилегим бар. Бул саясатка басым жасап айта кетчү болсок, ошо саясаттагы сиздин ордуңуз боюнча бүгүнкү күндө коомчулукта жана социалдык сеттерде сизди эки тарапка тең бирдей мамиле жасаппы, же болбосо эки тарапты тең колдоп, ошонун ичинде бир түшүнүксүз багыт менен бара жатканыңыз жөнүндө сөз кылып жатышат. Бизде бир жакшы сөз бар: эки тоонун башын эңсеген түлкү ачтан өлүптүр деген сыяктуу. Ошол эле мааниде бүгүн коомчулук сиздин саясаттагы ордуңузга баа берип жатат. Буга сиздин оюңуз кандай? Бир жакшы сөз бар да, бир нерсени жакшы түшүнө албасаңыз өзүңүздүн эле оюңузду айтыш керек дегенчи. Ошол сыяктуу саясатчылардын оюну көп учурда түшүнүксүз. Көп учурда саясатчылардын оюну бир кандайдыр бир максаттарды көздөгөндөн ошого ыплас жол менен да барганга аракет кылышат. Ал көрүнүп турган нерсе. Бирок менин өзүмдү кармаган оюм, ичимдеги тулку боюмдагы өзүм аздектеген максаттарым ага жол бербей жаткан чыгар. Анан бир чети мен кубанып да турам. Негизи саясатчылар элдин башын айлантышат да. Эми чыгармачыл адам болгондуктан азыр мен саясатчылардын башын айлантып аткан учурум болсо керек да. Ошондуктан мүмкүн алар көп нерсени түшүнбөй жаткан чыгар. Түшүнүктүү болуш үчүн бир эле нерсе айтар элем: акыйкатты карманыш керек. Акыйкатты кармана турган болсоңуз, чындыкты кармана турган болсоңуз, сиз жеңип чыгасыз. Баары бир азыр болбосо да бир кезде бул түшүнүктүү болот. Ал эми акыйкатка келгенде дагы сиз кандайдыр бир топтун кызыкчылыгы, биздин өзүбүздүн уюшкандыгыбыз жана биздин ынтымагыбыз деген шылтоолорду бетке кармап, фракциянын же болбосо дагы бир партиянын же болбосо дагы бир топтун, уюмдун, бирок акыйкатка да каршы келе турган жумуштары болуп жатса, анан да айтыш керек акыйкатка каршы экенин. Ошондуктан мүмкүн сиз айткандай түшүнүксүз кадамдар болот деп ойлойсуз да. Бирок эң биринчи нерсе адам өзүнүн уятынан коркуш керек. Биринчи, фракциядан эмес, уятынан, элдин сөзүнөн коркуш керек. Мыйзамды сыйлаш керек, Кудайдан коркуш керек. Ушул биринчи ушул сапаттарды. Анан кийин барып, анан партиянын чечимдери, андан кийин барып фракциянын чечимдери деген ойлор келиш керек да. Менин өзүмдүн алып жүргөнүм ушундай эле болот. Бир эч кандайдыр бир саясий багытта бир иштерди жазабаганга аракет кылып жүргөнүм да ошодон. Негизи сизди кыргыз эли чыгармачыл адам катары жакшыраак таанып, өздөрүнүн жүрөгүнө жакыныраак кабыл алышат сизди. Чыгармачыл адамдар негизи эле өлкөдөгү стабилдүүлүктү каалайт. Анткени өлкөдө тынчтык болсо, алардын чыгармачылыгына кенен орун берилип, ошол чыгармачылыктар менен алектенгенге мүмкүнчүлүк көп болот. Бизде айтып коет эмеспи, ырчылар тойдун болгонун каалашат, анткени канчалык той көп болсо, аларга ошончолук жашоосуна жакшы шарт түзүлөт деп. Ошого карабастан, бирок бүгүн сизди ошол Текебаевдин митингинде көрүп жатабыз. Бул ошол Текебаевдин митинги бүгүн бизди өлкөнүн стабилдүүлүгүн бузуп жаткандыгына дагы кабарыбыз бар. Сизди ал жерден көргөнүбүздө кандай түшүнсөк болот? Бул жөнөкөй эле адамгерчилик.
Буну эч кандай саясатка такабаш керек. Митингти мен өзүм жек көрөм. Бардык денем, оюм, бүтүндөй аң сезимим менен жек көргөн кишимин митингти. Керек болсо ошол кезге чейин бир да митингге чыккан эмесмин. Менин бир тууганымды камалып кеткенде дагы болот жерде митингге чыккан эмесмин мен. Анткени чынында жек көрөм. Бирок бул жерде ошол саясий партияда болуп туруп, бирок лидерди камалып атканда бир сөз сүйлөбөй койду деген элдин сөзү бул абдан оор болуп тийиши мүмкүн мага. Кийин дагы ошо жора жолдошторум, досторум, саналаштарым менен учурашканда Саке, сенин сөзүң деле бар эле, тилиң деле бар эле. Ушу бир чыгып бир сүйлөбөй койдуң деген сөздөн корком. Ошол сөздөн коркконум үчүн чыгып атам. Мен ал бир саясий багытты колдогонум үчүн эмес, бир саясатты ошол сөздөн мүмкүн мен ошол жүрөгүм корккон үчүн чыгып атат болуш керекмин деген ойдомун да. Бүгүнкү ушул жанагы мародёрлорду таап камоо же болбосо көбүнчө белгилүү саясатчылардын мойнуна өз күнөөлөрүн далилдеп ошол түрмөгө алып барып камоо боюнча өлкө башчынын кадамдарын кандайча баа бересиз? Анткени биз ушул практикада карап көрсөк, кээ бир өлкөнүн башчылары ушул шайлоолордун алдында тескерисинче ошондой нерселер белгилүү саясатчылардын кылмыш иштерин жашырып жаап, бул деген эртең мага каршы болуп чыгышы мүмкүн, мен эртең президенттик шайлоодо менин добушум аз болуп калышы мүмкүн деген сыяктуу кадамдарга барышат экен. Биздин өлкө башчы тескерисинче бүгүн ошо кылмышкерлердин баардыгын бетин ачып, элдин алдына ачык көрсөтүп, камоо, ошолорду жазалоо жолу менен баратат десек жаңылышпайбыз. Бул боюнча сиздин оюңуз кандай? Бул боюнча негизи ошондой камоо, жазалоо жана ошол иштерди жүргүзүү бул атайын күч органдары, атайын жазалоочу органдар бар да. Ошолордун жумушу деп ойлойм. Түздөн түз. Мына ошолор бул жерден эч бир саясат кылбастан эле өзүнүн жумушун эч кандай шоуга айлантпастан жүргүзө бериш керек. Албетте ал жумуштар жүрүш керек, ал жумуштар иштеш керек. Бирок азыркы учурда мен ойлойм, камалоо, жазалоо бир тараптуу болуп, бир тараптуу ыярлыктар тагылып, кандайдыр бир адамдарга, кандайдыр бир уюмдарга, кандайдыр бир партияларга мындай этикага келбеген сөздөр сүйлөнүп, кадимкидей эле бир тараптуу чабуул жасагандай туюлат да. Мага өкүнүчтүүсү ошол чабуулду, ошол сөздөрдү, ошол кылган басым аракеттерди ошол өкмөт башчысы, журт башчылары дагы колдоп, сөзү менен, иши менен колдоп атканы өкүндүрөт. Буну атайын өзүнүн органдар өздөрүнүн жумушун акырын аткара бериш керек. Мен оюм ошондой. Өмүрбек Чиркеевичтин биринчи күнкү митингден кийин сизди жогорку кеңештен бул митингдердин болуусуна каршылыгыңызды жана бул нерселерди тынч эле отуруп кеңешүү же болбосо пикир келишүү менен эле чечүүгө боло тургандыгы жөнүндө өз оюңузду айттыңыз. Муну кандай түшүнсөк болот? Мүмкүн менин оюм тескери түшүнүп калынган чыгар, билбейм ал кандай айтылганын. Эми бул митинг бул табигый нерсе. Эгерде өзүңүз ойлосоңуз, албетте мен митингге каршымын. Мына дагы бир айтып коеюн, мына бир тууган болгондон кийин сүйлөшөт экен, болот шер дагы менин байкем чакырып, Садык, мен да камалып кетишим мүмкүн, кандай кылабыз десем, мен мынтип айтып ийиптирмин. Биринчи кезекте митинг жазбай эле коелучу Болот байке депчи. Албетте ал жаккан жок ал кишиге, менин оюмчу. Албетте каршымын, бирок табигый нерсе экен да, ыза болгон адамдар чыгыш керек. Ыза болгон адамдар бир жерден сөзүн айтып алыш керек. Эгер ал ыза болбосо, ал буулугуп отуруп, эгерде суунуда кайнатып берип тешик калтырбай отурган болсо, ал жарылууга алып келет. Түшүнүп атасызбы? Ал басым көбөйүп отуруп. Ошондуктан буга эч кандай бир чоң эмеден карабаш керек. Атайын бир ошого көңүл бөлүп, же болбосо айтылган сөздөргө. Бизде өкмөт журт башчыларында бийиктик жетишпей жатабы деген дагы ойдомун да. Анткени бир жакшы сөз бар. Өлгөн итти эч ким теппейт деген. Өлүп калган ит эч кимге кереги жок экен да. Тирүү ит болгондон кийин бирөө тебет экен аны, бирөө таш менен урат экен да. Же атайын чоң, абройлуу, зор кызматтар иштеп турганда элдин сөзү ээрчийт экен, эл айтат экен, жаман айтат экен, жакшы айтат экен, жаманын кээде көбүрөөк айтат экен. Бирок ошого
ошондой абройлуу бийликти алгандан кийин чыдаш керек да. Чыдаш керек, ошону көтөрө билиш керек, ошого мындай терикпеш керек деген сапаттар болуш керек деген ойдомун да башчыларда. Бирок тилекке каршы биз кээде жөнөкөй эле пентечиликке өтүп кеткендей сезилет. Жөнөкөй эле жеке амбициялардын тиреши керек болсо бүгүнкү күндө биздин мамлекетти солкулдашына алып бараткандай сезилет. Буну мен туура эмес деп ойлойм. Мындан келди жаралуу жолборсту чөөдө табасы жараша берет деген жыйынтык экен да. Менин дагы бир сизден сурай турган нерсем, мына өлкө башчысы экинчи жылды ошо тарыхый, маданият, бул адептүүлүк жылы деп бир жакшы нерселер менен белгилеп келе жатат. Сиз маданияттын кызматкери катары, же болбосо ошо кыргыз элине шедевр, кайталангыс нерселерди жараткан маданият кызматкери катары өлкө башчысынын ушул өткөргөн учурларына, же болбосо негизи эле өлкө башчысынын 5 жыл ичинде биздин мамлекет үчүн кылган жакшы кызматтары жөнүнө кандай баа берип кетесиз? Абдан жакшы бааларды берет элем. Анткени мына ушул маданият жааты менин партиям, менин фракциям дагы, менин мындайча айтканда ошол жерде аралашып жүргөндө бул кылган иштердин ушул 2016-жылы кылган иштердин баасын, алардын жемиштерин биз жакынкы 10 жылдарда, жакынкы 20 жылдарда көрө баштайбыз деген ойдомун. Бүгүн мүмкүн ал түшүнүкпөй турган чагыда мүмкүн көпчүлүктүн эмне үчүн мынча акча кетип атат, анан мындай деген. Жок, бул элдин духуна, рухуна эбегейсиз таасир бере турган чоң нерселер жаралды да. Ошол мына көчмөндөр айына айталы, ошол эле тарыхый кинолордун тартылышы болуп атканы, же болбосо башка нерселер. Бул абдан жакшы болгон нерсе. Муну мен маданияттын кишиси катары дагы, руханий багыттарда жүргөн киши катары басым көрсөтүп айтып кетет элем да. Бизде негизи биз жанагы сиз айтып атпайсызбы, түшүнүксүз болуп аткан дегенди, бизде мындай нерсе пайда болуп калды. Бир жактуу эле болуп алыш керек дегенчи. Кээде жакшы кылса, сен мисалы саясий көз карашыңдагы келишпей турса, бирок жакшы кылган кишини жакшы кылды деп айтканды үйрөнүшүбүз керек да, менин оюмчачы. Жаман кылган жагын жаман кылды деп айтканды үйрөнүшүбүз керек да, мисалы. Анан албетте сенин позицияң түшүнүксүз болуп калат экен дагы. Эмне эле бул мисалы Садык Шернияз муну мындай айтып атат, муну мындай айтат. Болгонун болгондой эле айтыш керек, ошондо оңолот. Кандай гана болбосун да. Мына ошол Өмүрбек Чиркешевке дагы митингке чыгып сүйлөп атканыбыз, кантип эле 25 жылга ушунча эмгек кылып парламентаризмге, сөз эркиндигине, демократияга, деги эле Кыргызстандын турушуна 25 жыл, 30 жыл эбегейсиз ополтодой эмгек кылган киши бир чет элдик бир шулуундун сөзүнө таянып, ушундай абройлуу кишинин камалып кеткендиги албетте аны да айтыш керек да. Аны да айтыш керек, туура эмес нерсени туура эмес деп айтыш керек. Туура нерсени туура деп айтыш керек деген ойдомун. Мына биздин, бул менин жеке оюм, биздин деген бүгүнкү күндө койчулар коюн кайтарып эле ошол койду өндүрө бербей, же болбосо дыйкандар өзүнүн дыйканчылыгын өндүрүп, биздин трактор айдаган тракторчу киши болсо ал жаз келгенде жерди казып, ошол күзүндө алчу өзүнүн ошол түшүмүн ойлонбостон эле бүгүн биздин мектептеги баладан тартып бизге акыл айтчу карыяларыбызга чейин эле саясаттын уюгуна кирип эле, саясатка кызыгып эле, башка эч нерсеге мындай көңүлдөрү жоктой сезилип атат да. Ошонун негизинде жазгерлер менен койчу коюн таштап салып карышкыр жезе деле мейли деп, тракторчу жерин айдабай кетип калып, баардыгы эле келип Бишкекке чогулуп алып эле митинг өткөрүп, өлкөдөгү бир стабилдүүлүктү бузуп эле, ошол нерсе менен биз бир ар жак бер жагы 10 жылдан бери эле ошол нерсе менен эле келе жатабыз. Мүмкүн бул дагы биздин өлкөдөгү экономиканы артка тартып, биздин калктын өсүшүнө бир кедерги болуп жаткандай сезилип жатат. Бул теманы айтканымдын себеби сизге тиешелүү жагы. Сиз мисалы үчүн биздин дагы бир жолу айтып кетем, улуу кыргыз элинин тарыхында шедевр жараткан, кайталангыс нерсени жараткан киши катары калышыңыз керек эле. Мүмкүн сизге деген ушул саясатка барып, ошол саясатта эмне үчүн митинг болуп атат, эмне үчүн тиги киши камалып атат деген нерселерди өзүңүздүн таза оюңузга, ошо биздин тарыхты
биздин урпактарга тактап кино аркылуу дагы бир башка нерселер аркылуу көрсөтчү инсан катары калып эле бул саясат темасына аралашпай эле койсоңуз кандай болот эле деген бул менин жеке пикирим. Мунун ортосунда сиз бир эле саясатка эмне себептен келгениңизди айтпастан кандай нерселерди жараттыңыз акыркы жылдары, дагы кандай келечекте пландарыңыз бар, ошол жөнүндө да камтып кетсеңиз. Эми саясатта келиштин өзү ата мекен партиясына жардам бериш керек эле да. Бул менин граждандык позициям. Ата мекен партиясы эгерде келбесе шайлоого, анда мен коркконум деги эле бүткүл биздин мамлекетти кайдыгерлик каптап, мындайча айтканда бир тике карап сөз айтпаган нерсе каптап, анан ал эң негизи кайдыгерлик коомго биротоло өтүп кетсе, ал кайдыгерликти жоюу үчүн бизге оңбогондой убакыт керек да. Жок дегенде бир партия болсо дагы чындыкты бетке айтып турган партия керек болчу биздин коомго. Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр ата мекен партиясы ошону аткарып жатат деген ойдомун. Жок дегенде бийлик бир нерсени кылайын десе дагы ойгоку эртең парламентке киргенде ата мекен каршы сүйлөйт деп ойлонуп жаткандыр. Жок дегенде кичине бул дагы коомго тийген пайда. Болбосо таптакыр эле эгер бийликти сын айтпай, бийликтин айтканы дайыма көнүп, алардын айтканы дайыма туура болуп, лям деп ооз ачпай отурса, бул аябагандай зор жоготууларга апарышы мүмкүн. Биздин демократияны таптакыр эле 20 жыл, 30 жыл артка сүрүп салышы мүмкүн. Ошол себептүү кошулган саясат. Анан саясатта мен маданияттын саясатын кылганы келдим да. Ушул маданиятка менин жардамым тиеби? Маданиятта өстүрүүгө жардамым тиеби? Ошого менин басып өткөн жолум, тажрыйбам жардамы тиеби? Мынау мисалы саясатта биз көп ойлонот. Саясат деген бул 25 жылдан бери Кыргызстан ушуну ойлонуп келатат, эмнени чечип келатат, эмнени кылды. Кыргызстан үч эле нерсени жакшы кылып келатат. Бул ким депутат болот, ким премьер болот, ким президент болот. 25 жылдан бери ойлонгонубуз ушул биздин негизги маселебиз да. Элдер космоско учуп атат. Элдер мына айдоочусу жок машина ойлоп таап атат. Америка менен 20 жылдан кийин бүтүндөй айдоочусу жок машина менен жүрөт көчөлөрүндө. Биз эмне кылып атабыз 25 жылдан бери? Ким депутат болот, ким премьер-министр болот, ким президент болот. Улам мына президент эми бүтөт, буйруса 6 айдан кийин, 1 жылдан кийин, анан ким депутат болот деп ойлоно баштайбыз, туурабы? Анан ким премьер-министр болот деп. Эми өспөйт да. Мамлекет өспөйт да мындайда. Мына ошону да жое алабызбы деген ойдо келип атабыз. Деги эле маданиятка бир жардам бере турган маданияттын кишилерден болуш керек экен да парламент. Кантип 120 депутаттын ичинен бир дагы маданияттын кишиси болбосо ал жерде, ал эмне болгон коомдун күзгүсү? Ал эмне болгон парламент? Алчы. Албетте мен чыгарма жараткым келет. Өзүнчө чыгарма жаратсаң жакшы экен. Баары сени колдойт экен, баары кол чабат экен. Баары сиз айткандай шедевр деп айтып, сиздин колуңузду кылса, албетте жылдыз болот экенсиз. Бирок кээде бул эгоисттик эмеспи? Ойлоп көрсөңүз. Мүмкүн бул сиздин өзүңүздүн жеке оюңузду, жеке мындай мактанычыңызды, жеке атыңызды чыгарып койгон далалатыңыз жалпы маданияттын акыбалычы. Албетте мен колуман келет. Дагы кинолорду тартуу, дагы башка нерсе. Мен жакшы көрөм ошону. Бирок кээде жок дегенде өзүм билген тараптан. Мен айта албайм башка тарапты. Мен мисалы премьер ошон үчүн премьер-министр шайлоодо, же болбосо президентти шайлоодо, же башка шайлоодо мен катышпайм дагы кээдечи. Анткени мен билбейм ал тарапты. Экономика же башка жагында түшүнүп турсам дагы мен чыгып айтпайм. Бирок руханий тарап, маданий тарапта сүйлөй турган киши керек да парламентте дагы. Мына ошон үчүн олтурабыз. Албетте аябай начар, албетте мен бул жумуштан эбегейсиз чарчоо алам. Албетте бул жумушту бир сизди кыжалат кылып түнү менен уктатпай чыккан күндөр бар. Кээде өзүңө да айтасың, эмне кереги бар мунун сага? Же сен башкаларга окшоп көксөбөсөң, мен саясий партия түзөм деп көксөгүң жок болсо, мен премьер-министр болом, же болбосо мен президент болом деген сенин амбициялык ой жок болсо, эмне кылып жүрөсүң ал жерде деп өзүмө суроо бергендер да бар. Бирок маданият үчүн, руханий үчүн эгерде дагы эмки шайлоодо башка бирөөлөр да чыга турган болсо мен колдойм. Анткени маданияттын руханий багыттын кишилери отуруш керек парламентте. Пландар чоң. Мисалы мына Курманжан Датка фильмден кийин ойлор бар, Манас киносу тартылса деген оюм бар.
Эмне үчүн тартылбаш керек? Манастын мынакей айтуучулук жагын кийин кара сөз менен жазды Ашым Жакупбеков. Спектаклин кылдык, сүрөтүн Герсен тартты, операсын койдук, симфонияларды жаздык, симфонияларды. Эмне үчүн кино тартылбаш керек деген ойдомун. Бул жак аябай мага кызык. Абдан ушул боюнча иштесем, тартса да болот деген ишенимим бар. Ошол кандайдыр бир сценарийдин, идеянын өзөгү дагы бар менде. Бирок мына азыр баарын таштап коюп, биз азыр ушул шайлоо деген Кудай урган, саясат деген Кудай урган иш менен алектенип атат да баары. Мунун бирден бир чоң нерсеси, биз ошол көчө шыпырган адам болобу, ошол дыйкан болобу, чабан болобу, инженер болобу, врач болобу, биз алардын мындайча айтканда кадырына жете албай жүрөбүз. Саясатчылар абдан популист болгондуктан, абдан популярдуу болгонду сүйгөндүктөн, алар өзлөрүн дайыма көрсөтүп тургандыгы келгендиктен, алар дайыма туура эмес иш кылышат. Ошону эле эл сүйлөп отуруп, азыркы жаштардын көбү мен саясатчы болом деп дегдешет. Саясатчы абдан бизде көп Кыргызстанда. Кыргызстан оңуп кетти ошодон. Биз эгер ошо саясатчыларды мен көңүлүм бургум келип жүрөт. Саясатчылардын көңүлүн бургум келип жүрөт менин. Саясатчылардан бөлөк дагы эл бар. Киночулар бар, акындар бар, жазуучулар бар. Ошон үчүн айтыш, ошон үчүн баш байгелер коюлуп, ошон үчүн манасчыларга миллиондогон акчаларга манасчы конкурс өткөрүлүп, ошон үчүн Кыргызстан кыска метраждуу кинолордун өлкөсү деген фестиваль түзүлүп, ошон үчүн Ак Элбирс деген жанагы улуттук кино академия сыйлыгы уюштурулуп, ошол иштерди кылып жүрөбүз да. Ошондой болсун, башка кесипке дагы көңүл бурулсун. Анткени мыкты инженер, мыкты врач, мыкты мугалим, мыкты көчө чыпыруучу болсо дагы өзү үчүн жакшы билсе, ал өз ишин билбеген дардес, келесоо, депутат, министрден дагы өйдө да. Жок, биздин саясат, биз башка жака бурдуруп, башкача өсүп атабыз. Мына ушул кейтет албетте. Ошон үчүн барыш керек экен. Ошон үчүн маданияттын ишмерлери дагы отуруш керек экен парламентте. Мына ушундай багыттарга сүрөп, ушундай багыттарды көтөрүүгө жардам берүүгө аракет кылыш керек экен. Маегиңизге чоң рахмат. Садык мырза, мен дагы бир жолу кайталап кетет элем. Сиз бүгүн саясатка абдан жүрөгүңүз менен берилип, элдин келечегин, маданияттын келечегин ойлогонуңузга карабай, менимче дагы деле болсо сиз ошол биздин тарыхты дагы бир тактап, фильм тартып, же болбосо азын улак маалыматыбыз бар жанагы эл аралык фестивалдарды өткөрүп, биздин Кыргыздын улуу эл экенин дүйнө жүзүнө дагы бир жолу даңазалап, ошол нерсеге көбүрөөк көңүл бурсаңыз деген бул менин сизден жеке өтүнүчүм. Кайрадан кездешкенче дагы саламаттуу болуңуз. Мындан ары да жакшы бир ойлоруңуз болсо биздин студияга келип ой бөлүшүп турсаңыз болот. Ушуну менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге бүгүн Жогорку Кеңештин депутаты, маданият кызматкери Садык мырза келип маек куруп берди. Сиздер менен Үмүт Мукамбетова болду. Кайрадан кездешкенче саламаттуу болуңуздар.